Адабий окуу сабагы 3-класстар үчүн. Эң алгач саламдашып алайын. Айта бил деп үйрөттүк балдар менен кыздарды. Ассалому алейкум же саламатсыздарбы? Сабакты баштап алуудан мурда жагымдуу маанай каалаймын. Меймандостук туюлбайт. Конок камын жебесек, босогону аттаарда кош келиңиз дебесек. Балдар, видео сабакка кош келдиңер. Мына ушундай жагымдуу сөздөр менен сабагыбызды баштайлы. Бүгүн биз балдар Жоомарт Бөкөнбаев атабыздын «Чептен эрдин күчүбек» аттуу уламышы менен окуп таанышабыз. Сабактын максаты менен таанышып алалы. Чыгарманын аты, автору, мазмуну менен таанышабыз. Чыгарманы окуп, мазмунун түшүнөбүз. Түшүнүктөрдү эркин, мазмундуу айтып берүүгө үйрөнөбүз. Мекенчил, эр жүрөк болууга, ошол бала сыяктуу эр намыстуу, мекен үчүн жанын аябоого жана аны көздүн карегиндей сактоого тарбияланабыз. Анда эмесе автор жөнүндө билип алгыла балдар. Бул сүрөттөгү акын, драматург, котормочу Жоомарт Бөкөнбаев. Ал 1910-жылы 16 майда Жалал Абад облусуна караштуу Токтогул районунун Мазарсай айылында туулган. Көптөгөн чыгармаларды, ырларды жазган. Ата-энесинен эрте ажырап, балдар үйүндө тарбияланган. Акын 34 жашында жол кырсыгынан улам күтүүсүз көз жумган. Бирок анын чыгармалары, ырлары бүгүнкү күнгө чейин сакталып, биз менен кошо жашап келүүдө. Бүгүн биз анын «Чептен эрдин күчүбек» аттуу уламышы менен окуп таанышабыз. Келгиле анда сабакты баштайлы. Чептен эрдин күчүбек. Уламыш. Байыркы бир заманда эркин жашап жаткан эл болуптур. Ар жылы жоо каптап келип, мал мүлкүн талап кетчү экен. Эл чогулуп дубал курушат. Канчалык бекем курса да, дубал кулап, токтобой көчө бериптир. Ошондо 90дон ашкан бир карыя келип, бир тирүү кишини көмбөсөңөр, дубалыңар көчө берет, дейт. Аны уккан бир жаш бала келип, мени көмгүлө, элдин керегине жарасам, арманым жок, деп дубалдын түбүнө келет. Жалгыз уулумду көмбөгүлө, каарыган апаңды кууратып, балам, бул кылганың кандай, деп жалынып жалбарат апасы. Анда уулу, мени эл үчүн төрөдүм, элдин керегине жара дебедиң беле? Мен ансыз ак сүтүңдү актай албаймын, дейт. Ошондо энеси уулунун айтканын угуп, анын акылдуу сөзүнө макул болуп, уулу менен кучакташып коштошот. Турган эл баланы көмө башташат. Топурак, кум анын алкымына жеткенде, баягы карыя кайра пайда болот да, токтогула, деп жарыя айтат. Бул баланы көмбөгүлө, эл үчүн жанын берүүгө даяр ушундай эр жүрөк уулдарыңар, акылман энелер болсо, ылайдан курулган чептин кереги эмне? Көрөкчө балдарыңарды ушундай тарбиялап, той кылып, жыргап жашай бергиле. Ошентип, бул элдин уулдары эр азамат өсүп, энелери акылман болуп, бүгүнкүгө чейин эркин жашап келатыптыр. Балдар, мына чыгарманы да окуп таанышып чыктык. Эми төмөндөгү суроолорго жооп издеп көргүлө. Душмандан коргонуу үчүн чеп куруп жаткан элге карыя эмне деп кеңеш айтты? Эне сүтүн актоо жөнүндө эр жүрөк бала эмне деди? Карыя кайра кайтып келип эмне деди? Чын эле элди эмне коргойт? Жоокерби же дубалбы? Макалдарды жаттап, маанисин түшүнүп алгыла. Келгиле чогуу окуп көрөлү. Эр жигит эл четинде, жоо бетинде. Эр энеден туулат, эл үчүн өлөт. Ал эми төмөндөгү ыр саптарын жаттап, обоңго салып, ырдап жүргүлө. Үйгө тапшырма, уламышты түшүнүп окугула. Эр жигит сөзүнө кластер түзгүлө.
Бүгүнкү сабактан өзүңөргө көптөгөн жакшы сапаттарды алдыңар деп ойлойм. Силер да келечекте чоңоюп, ошол бала сыяктуу эр жүрөк, уул кыздар болушуңарды, акылдуу, ар намыстуу болушуңарды каалайм. Мына балдар, бүгүнкү сабагыбыз да бүттү. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Кийинки видео сабак аркылуу баарлашканча саламатта болгула.